bir жолу ассаламу алейкум дейли, урматтуу мекендештер. Көкбөрү боюнча өтүп жаткан президенттин кубогун уландуу түрдө көрсөтөбүз. Түз эфирде бул оюн сиздердин назарыңыздарга коюлат. Анда Чүй облусунун эки командасы бири-бирине каршы келерин айтып өтүшүбүз керек. Четинди жана Сокулук командалары оюн алып барат. Укмуштуудай мыкты оюн бизди күтүүдө деп айта алам. Себеби бул эки команданын дагы деңгээли дээрлик бирдей деп айтууга толук негиз бар. Бирок ушунчалык мыкты оюнду алдыңкы мүнөттөрү биз көрүп калабыз деген чоң ишенимибиз бар. Эки команданын тең кийимдери абдан окшош экендигин байкоодобуз. Болгону Четинди командасы көк баш кийим менен чыгып жатса, ал эми Кыргызстандын желеги түшүрүлгөн форма менен оюн алып барат. Бул Сокулук командасы. Кызыктуу беттешти көрөбүз деген менин чоң ишенимим бар. Биринчи беттеш буга чейин жыйынтыкталды, анда ушунчалык укмуштуудай чоң бир атаандаштык жүрүп, натыйжада Буллеттин гана эсебинде Ысык көлдүн Толкун командасы арашанды утуп алгандыгын көрдүк жана 2 упайга ээ болду. Эми алдыда буйрса алар дагы оюндарын өткөрүшөт. Келиңиздер курамдарды тааныштырып баштай берели. Биринчи болуп Четинди командасынан старт ала турган болсок, биринчи катар саны менен белгилүү өз учурунда Кыргызстандын эң мыкты көкбөрүүчүсү болуп жүргөн Мирлан Сраждинов оюн алып барат. Валюта аттуу аты менен. Андан ары экинчи Айбек Айкенов, Идальго, үчүнчү Илимбек Алмасканов, Доллар, төртүнчү Бактияр Ташкеев, Шпион, бешинчи Кантай Идрисов, Малой, алтынчы Куткелди Райымбек уулу Сары, жетинчи Нургазы Борбиев, Рамас, 8-нчи Азамат Батырбеков, Орус, 9-нчу Бекмурат Садыров, Каракуш, 10-нчу Калыс Кыдыков Кашка, 11-нчи Санжар Идрисов Карагер, ошондой эле 12-нчи Асыл Мырза Бучкакбек уулу Элбрус менен оюн алып барат. Албетте абдан кызыктуу беттешти биз күзөтүп калабыз, урматтуу мекендештер. Андыктан эч кайда алыстабай туруңуздар. Буйруса 2018 жылы өтүп жаткан бул президенттин кубогун толугу менен КТРК Спорт каналы түз эфирде назарыңыздарга коет. Ошол эле мезгилде биздин спорт каналда барыңыздар жакшы билгенде 18-нчи жайкы азиялык оюндардагы түз эфирде орун алууда. Албетте КТРК Спорт каналы азыр чоң спорттук майрамдардын чордонуна айланып турган чагы. Андан кийин көчмөндөр оюндарын дагы сиздер биздин каналдан көрө аласыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Сокулук командасынын курамы менен тааныштырабыз. Буга чейин кесиптешим Нурсултан алардын атаандаштары Четиндин курамы менен тааныштырып өткөн. Демек, азыр эми Сокулуктун курамына өтсөк туура болчудай. Жаныбек Базаркулов биринчи катар саны менен Арыш аргымагын минип чыккан оюнчу. Эрмек Жумабеков танцор, үчүнчү Замир Сулайманов Карабайырды минип жүрөт. Бекзат Алмазбеков Шамал аргымагы минет. Бешинчи Оморбек Беримкулов Киллер атын минип чыгат. Жана ошондой эле дагы бир мыктылардын бири 6-чы катар санында Болотбек Сталбек уулу Телтору аргымагы менен. Ерлан Ибраимов Трактор, Расул Ажыгараев Гром, Назар Беккелдиев Беккелдинов тактап айтсак Гүлсар аргымагы менет. Жана ошондой эле Назаркул Дыйканалиев Рамзан, 11-нчи Самат Молдакунов Буся,
Аргымагы менен 12-нчи Руслан Аманкулов гектар. Жана ошондой эле 13-чү Найзабек Талантбеков кастет аргымагы менен. Урматтуу мекендештер, азыр эки команда тең толугу менен талаага чыгышты. Дагы бир жолу айтып өтөлү. Сокулук командасы бүгүн кызыл сары кийим менен ортодо оюн алып барышат. Ал эми четиндик командасы кызыл көк кийим менен ортого чыккандыгын байкоодобуз. Чындыгында командалардын формалары окшош. Бул боюнча менимче кийинки мелдештерде уюштуруу тобу дагы ошол эле мезгилде көк бөрү курама командалары дагы ойлонушуп жакшы чечим чыгарышат деген ишенимибиз бар. Себеби дүйнөлүк практикада эч кайсы мелдеш бирдей түстөгү форма менен ойнотулбайт. Кайсы гана спорттун түрү болбосун, бирдей форма менен оюн өткөрүлбөйт. Бул нерсе дүйнөлүк стандартка кирет. Андыктан ал нерсеге кыргыз спорту көк бөрү дүйнөгө таанытабыз деп жаткандан кийин көк бөрүнү дагы ошол деңгээлге көтөрүшүбүз зарыл. Эми келиңиздер, оюнду көрүп баштайлы. Баары тең кызыктуу болот. Үчүүдүн эки командасы бири-бирине каршы келип жаткандыгын белгилегенбиз. Жааттардын деңгээли дээрлик бирдей. Алдыңкы мүнөттөрдө укмуштуудай чоң атаандаштык болот. Чамамда дагы болсо суу чачылып бүтө электей. Ошол ипподром толугу менен нымдалып бүткөн соң биз бул оюнду көрүүнү баштайбыз. Түз эфирде орун алууда, урматтуу мекендештер. Кимде ким азыр мүмкүнчүлүгү болсо Бишкек шаарындагы Ак Кула ат майданына келип беттештерди жандуу көрсөңүздөр болот. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүздөр жок болсо, кайгырбаңыздар, КТРК спорт каналы буйруса 2018 жылдагы жалпы ошол президенттин кубогун, тайпалык баскычтар, финалдык оюндарды кошуп туруп түз эфирде сиздердин назарыңыздарга коет. Буга чейин Кыргызстандын көптөгөн көк бөрү күйөрмандарынын жүрөгүнөн орун алган ынтымак, достук, ошондой эле биримдик командалары бул мелдеште тилекке каршы жок. Себеби алар барыңыздар жакшы билгендей эле сентябрь айынын башында алгачкы күндөрү Ысык көл жергесинде өтө турган 3-чү бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына Кыргызстан курама командасынын негизги курамын түзүп, ошолор даярданышууда. Алардан биз буйруса чоң жеңишти күтүп калабыз. Ал эми бул жакта ойноп жаткан улакчылар, көк бөрүчүлөр кези келсе, келээрки бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Кыргызстандын намысын коргоп калышы толук мүмкүн. Ошол мезгилде көчмөндөр оюндарынан сырткары жакынкы аралыкта дүйнө чемпионаты, балким Азия чемпионаты сыяктуу мелдештер өтүшү мүмкүн. Калыстын белгиси менен беттеш старт алды. Сокулук жана четинди командалары оюн алып барууда. Дагы бир жолу мен сиздерге белгилеп өтөйүн. Сары кызыл кийим менен оюн алып барып жаткан бул Сокулук командасы, Сокулук районунан. Ал эми четинди командасы кызыл кара кийим менен ортого чыккан. Азырынча биз эч кандай чабуулга ортоктош болгон жокпуз жана кайрадан буга чейинки беттештердей эле ортодо жекеме-жеке чыгууну көрөбүз. Четинди командасынан 9-чу катар санындагы Бекмурат Садыров кара кушу менен чыгып аткан болсо, ал эми алардын атаандаш командасынан 10-чу, кечиресиздер 11-чи катар санындагы Самат Молдокулов жекеме-жекеде күчүн сынап жаткан чагы. Самат Молдокулов биринчи оюн алууга аракеттенген, анткени менен Бекмурат Садыров эми гана атаандашынын буйдактап калгандыгын байкап, дароо улакка чып жармашты. Эми өз мүмкүнчүлүгүн колдонуп алып көтөрүп кетиш керек болчу. Мына дагы бир мүмкүнчүлүк бар азыр Бекмурат Садыровда. Бирок Бекмурат акырындап убакты алды. Сол такымга басууга мүмкүнчүлүк бар. Болгону аттын үстүндө өзүнүн тең салмактуулугун жоготту жана өзүнө келгичекти
Сокулук командасынын оюнчусу азырден улакты эңип кетүүгө жакын баргандыгын байкадык. Ага карабастан жекеме жекеде 1 мүнөт гана убакыт берилет. Ошол 1 мүнөттүн ичинде кайсы бир команда улакты эңип алып, андан ары чабуулду жасай албаса, жекеме жеке чыга турган оюнчулар алмашышы шарт. Бул эрежеге дал келе турган көрүнүш. Азыр эмне болууда? Мынакей жекеме жеке чыккан оюнчуларды көрүүдөбүз. Четиндик командасынан 11 номердеги Санжар Идрисов кара кери менен чыкты. Ал эми алардын атаандашынан Эрлан Ибраимов трактор менен ортодо улакты талашууда. Жакшы, биринчи болуп Санжар Идрисов азыр улакты эңип алды жана чабуулду жасоого мүмкүнчүлүк жок. Улак майданда ким биринчи эңип ала турган болсо, кийинки чабуулду жасоого дал ошол аргымакта мүмкүнчүлүк жаралат. Дагы бир жолку аракет. Жерден азыр жааттар улакты эңип албай жаткандыгын байкоодобуз. Себеби мындай жоонток жалгыз кичинекей улак үчүн аттын алдында күрөш алып барып жаткан учурда ал оңой болбойт. Эми гана мына улакты ал жерден Нургазы Борбиев эңип алууга жакын барган. Ал ортодо мерчемделген убакыт жүрүшүндө эки тарап тең. Улакты эңип албаган соң кайрадан биз жекеме жеке чыгуу эрөөлүнө ортоктош болобуз. Жекеме жеке чыгуу бул беттеште өтө көп катталуу да. Мен буга чейин айтып өткөндөй эле башка мелдештерде, мисалы ошол эле 9 май жеңиш күнүнө арналган, Ноорус майрамына арналган мелдештерде алгачкы оюндар көп учурда бир күчтүү, бир жаңы жаш оюнчулардан түзүлгөн командалардын ортосунда болуп калат дагы. Кайсы бир жаат өтө ири эсепте жеңишке жетишкен учурлар көп кездешчү. А бул президенттин кубогунда азырынча баары командалардын бирдей деңгээли байкалууда дагы. Биз тең ата оюнду көрүүдөбүз. Улакты эңип алган азыр Сокулук командасынын оюнчусу. Бирок өз учурунда четиндик командасынын көк бөрүчүлөрү дагы жөн турбастан атаандаштарын эч кандай чабуулду берүүгө алардын ою жок. Эмне болот эми? Жүрүшкө барууга таптакыр мүмкүнчүлүк болбой жаткандыгын байкоодобуз. Ай Азамат. Мына эми гана четиндик командасынын оюнчусу улакты алды. Жана өзүнүн тайгазаны аркылуу айланып, андан кийин чабуулга барат Нургазы Борбиев. Нургазы Борбиев Азамат Рамас менен азыр ылдамдыкты өрчүтүп жеке тайгазанга барууга мүмкүнчүлүгү бар эле. Бирок улакты таштоого кандай мүмкүнчүлүгү болобу деген сөздү жыйынтыктагы чакты. Нургазы Борбиев Азамат чындыгында анын улакты таштоого болгон даремети күч экендиги буга чейин эле байкалган. Жана жыйынтыгында эсеп сандарын беттештин 5-мүнөтүндө ачты. Четиндик командасынын оюнчусу Нургазы Борбиев. Эсеп сандары өзгөрдү 1-0. Андан кийин кайрадан улакты жерден эңип алуу аракеттери болот. Азыр чоң эрөөл жана четиндиден Калыс Кылдыков биринчи болуп улакты алууга жакындап барган. Эми Сокулук командасынын башкы максаты ылдамыраак эсеп сандарын кыскартуу керек. Болбосо абал кыйындап калышы мүмкүн бул команданын оюнчуларына. Биринчи номердеги оюнчу азыр оюнга аралашып жаткандай. Буга чейин кара мамыга киргизилген оюнчу.
Самат Молдокулов сокулуктан Буся аттуу аргымагы менен чыкса ортого. Четиндиден болсо Четинди командасынын 7-9 катар санындагы оюнчу ойын алып барып жаткандыгын байкадык. 9 номерде Бекмурат Садыров ойноп жаткандыгын эсиңиздерге салып өтөбүз. Убакыт өтүүдө. Бат-баттан улакты алып барып ортого таштоо зарыл. Чоң ылдамдыкта улакты эңип алуу оңой. Себеби аттар ошого көнүп калган. Жерде жөн турган учурда аттар буйдалактап улакка токтошу кыйын болот. Аны дагы эсте чыгарбашыбыз керек. Ортого жекеме-жеке чыгуу уланууда Самат Молдокулов, ошондой эле Бекмурат Садыровдардын ортосундагы Эрөл. Кимде мүмкүнчүлүк көбүрөөк болот? Бизге ошол нерсе кызыктуу. Азырынча эки тарап тең оңой менен жаа бербестен азыр Азамат мыкты коргонуу. Бекмурат Садыровдо буга чейин мүмкүнчүлүк болду эле. Азыр эми жерден улакты эңип алуу. Кайрадан ортодо жекеме-жеке чыгуу орун алат. Урматтуу мекендештер. Бул президенттин кубогунда да бир жолу эсиңиздерге салып өтүшүбүз керек. Буга чейин биринчи лигада ойноп жүргөн командалар катышууда. Ал эми мыкты ошол жогорку лигада ойноп жүргөн командалар буга чейин белгилеп өткөндөй алар көчмөндөр оюндарына даярданып жаткандыгына байланыштуу бул мелдешке катышкан жок. Азыр жерден улакты эңип алуу Сокулук командасынын өкүлүнө мүмкүн болууда. Жана улак дагы да суландуу түрдө жерде сакталууда. Эми гана Четиндик командасында мүмкүн болгондой. Байкай туралы. Ылдам жүрүш. Урматтуу телегөрүүчүлөр, Сокулук командасынын оюнчулары азыр тайгазанды көздөй улакты ыргытууга жетишкен. Бирок Оморбек Беримкулов киллер аргымагы менен өзүңүздөр көргөндөй өтө жакын келгендигин көрдүк. Бирок тайгазандын четине тийип, андан кийин мына бул улак тайгазандан орун алган жок. Бирок дагы да болсо мүмкүнчүлүк бар. Жана четинди оюнчуларынын бири азыр аракетин көрүү коргонууда ойношу керек. Сокулуктан учурда Оморбек Беримкулов кайрадан эле улакты өз пайдасында алып отурган мезгили. Жана четинди оюнчулары Русланбек уулу Нургазы тайгазанга келип өзү кошо түшкөндүн көрүүбүз. Мында экинчи көрүнүш. Демек байкасаңыздар азыр эсеп 2 эселенип отурган мезгили. Буга чейин өтө жакшы мүмкүнчүлүк бар болчу. Өзүңүздөр билгендей Рамас аргымагы менен Русланбек уулу Нургазы экинчи улагын ыргытып жаткан мезгили. Рамас эми өзүңүздөр билгендей футболчу, коргоочу, бирок Рамас бүгүн чабуулдагы аракеттерин көрсөтүүдө. Жана ал аргымактын ылдамдыгы, күлүктүгү кандай экендигин ушул чабуулдун алкагында көрө алдык. Демек, мына эми өзүнүн пайдасына жана командасынын пайдасы үчүн Русланбек уулу Нургазы 2 улакты жазып отурган кезде, бир бөлүктүн ичинде, мына ушундай кыска аралыктын ичинде десек болобу, өзүнүн
командасы үчүн чоң салымын кошууда. Бул өтө жакшы аракет. Албетте 12 минутта жыйынтыгына чыгып бара жаткан мезгил. Дагы 8 мүнөттөй оюн бар. Сокулук эсепти теңеп кетүүгө өтө жакын болчу чындыгында. Бирок өзүңүздөр байкагандай тескерисинче атаандаштары мыкты коргонуп, анын натыйжасында каршы чабуулга чыгууга үлгүрдү. Демек, анын негизинде эсеп 2-0 айланды. Жана 2 голду тең, 2 улакты тең дейли. Русланбек уулу Нургазы өз пайдасына жазгандыгын айтып өтүшүбүз керек. Азыр эми жеке орун алышы керек. Жана андан кийин гана биз албетте командалардын жүрүштөрүн улантып көрөбүз. Баштапкы чекитке жайгаштырылат. Эми азыр өзүңүздөр көргөндөй Сокулук оюнчулары алып келип жайгаштырмакчы. Демек, оюнчуларга ышкырык жаңырды. Оюнду улантууга толук мүмкүнчүлүк бар. Жана алгач чилип кете алган жок четинди оюнчулары. Ылды эңкейип аракетин Бактияр Ташкеев көргөн болчу. Демек, анын негизинде дагы да болсо улакка жерде. Жана Сокулук оюнчуларынын бири бул Жаныбек Базаркулов. Бирок аягына чейин такымына көтөрүп кыса алган жок. Өзүңүздөр көргөндөй чыныгы чоң ылдамдыктагы жана ошондой эле тең ата оюн эле жүрүп жаткандай. Бирок байкасаңыздар эки улакты атаандаштары күтпөгөн жерден дал ошол четинди оюнчулары ыргыта алды. Демек, биринчи бөлүктөгү үстөмдүктү алар орното баштагандыгынан кабар берет бул салымдар. Бирок эми биз буга чейинки оюнда көрө алдык. Карашан менен атаандаштар Толкун командаларынын беттешинде 2-0 эмес 4-0 эсеби жаралгандан кийин алар камбэк жасап, мына жеңишти аягына чейин эми камсыз кыла албаса дагы Толкун бул итте ийгиликтүү болгон. Андыктан биринчи оюндун жыйынтыгын сиздердин эсиңиздерге сала кетебиз. Биринчи оюн чыныгы драма, көкбөрүнүн кооздугун жана чыныгы таймашты чагылдырган беттеш болду. Ошондуктан улам мына эми ал оюн биздин эсибизде кала берет. Тайпадагы эң эле күчтүү оюндардын бири катары. Ал учурда мына эми сүрмө топ азыр аутка сүрүп чыгаруу иш аракетин соңуна чыгарды. Азыр кайрадан борбордук айлампага улак жайгаштырылып, анын негизинде жеке көрүнүштү байкамакчыбыз. Буга чейинки бизге кайталоолордун бирин көрсөтүүдө аргымак менен келип, мына атаандашын атайын деле менимче сүздүргөн жери жок. Албетте, мындай учурлар көп эле кездешет. Жекеге чыккан оюнчулар жана өзүңүздөр байкагандай азыр ылды эңкейип аракетин четинди оюнчусу аракет кылууда. Бекмурат Садыров экранда. Бекмурат Садыров эми чындыгында күчтүүлүгүн көрсөтүп, биринчи болуп эңкейип жете алган. Андан соң анын мына эми атаандашы эч кандай жете алган эмес. Бул жолку жүрүшүндө аягына чейин Бекмурат Садыров тайгазанга алып бара алабы жалгыз чогуу байкайбыз. Азыр командалаштарынын жардамы керек. Албетте, ага көмөк көрсөтүлбөсө өтө эле оор болмок. Байкасаңыздар, жок жерден улакты ырдап кеткендей, жана четиндинин кийинки улагы тайгазанда. Демек, өтө мыкты бир көрүнүш жаралды. Эсеп 3-0. Эсеп 3-0 күтүүсүз жерден. Жана Сокулук командасы таптакыр байкабай калган учурда өзүңүздөр көргөндөй Омурбек Биримкулов эсепти өзгөрттү. Эсеп 3-0. Буга чейин Рамас аргымагы менен Русланбек Нургазы экилет өзгөчөлөнгөн болсо, азыр Омурбек Биримкулов мына ийгиликтүү болгондугун айта кетишибиз керек. Жок, Омурбек Биримкулов эмес. Албетте, бул эпизоддо четиндинин оюнчулары ийгиликтүү. Четиндинин курамындагы Мирлан Сраждинов салган бул улакты. Андыктан четинди командасынын пайдасында бул улак. Андыктан буга чейинки маалыматты биз жаңыртып айтып өтүшүбүз керек. Мирлан Сраждинов валюта менен ийгиликтүү болгон жана эсеп учурда 3-0 алдыда четинди командасы келүүдө. 17 минутта жүрүп барууда. Дагы да болсо бул беттештин биринчи таймынын жыйынтыгына чейин 3 мүнөттөй убакыт бар, 3 мүнөттөн ашыгыраак убакыт бар. Демек, 3-0 эсебин
ортодогу артыкчылыкты кыскартууга сокулук оюнчулар аракетин жасайт. Алар ушул убакытта баштабай турган болсо өтө эле кооптуу абалы. Оморбек Биримкулов эми гана улакты алды. Жана ал атаандаштарынын тайгазаны көздөй бет алып бара жаткандай. Буга чейинки берилген маалымат балким бекеринен эместир. Дал келип азыр Оморбек Биримкулов эми улакты тайгазанга ыргытып коюшу мүмкүн. Ал өзүнүн киллер аргымаган эмес, бул эпизоддо Кара Байырды минип жүргөндүгүн көрүүдөбүз. Андыктан эми Кара Байыр менен учурда Оморбек Биримкулов оюн жүргүзүп жаткан маалы. Бири-биринин аргымактары менен алмашып командалардын ушундай алмашкандарын көрүп эле жүрөбүз. Буга чейин Мирлан Сраждинов улак салган, эсиңиздерге сала кетебиз. Азыр эми четиндик командасынын кийинки Санжар Идрисовдун аракети жана эсеп 4-0. Четиндик командасы канчалык тажрыйбалуу экендигин жана ошондой эле бул беттешке кандай даярдыкта келгендигин байкоодобуз. Эсеп боюнча 4-0 жана Санжар Идрисов командасына дагы бир улакты алып келди. Буга чейин Мирлан Сраждинов жана ошондой эле Русланбек уулу Нургазы сыяктуу оюнчулар өзгөчөлөнгөн 4-0 эсебин жараттууда. Бул өтө чоң айырмачылык. Биз буга чейинки оюнда дагы ушундай айырма менен алдыда келе жаткан Толкун командасынын оюнун көргөнбүз. Азыр өзүңүздөр көргөндөй ар бир аракетин 100% түрдө менимче четиндик командасы ишке ашырып жаткандай. Ошондуктан улам биз бул команданын жүрүштөрүн жана бул турнирге даярдыгын жогорку деңгээлде деп бааласак болот. Биринчи таймды көрүү менен гана, анткени атаандаштары сокулук команда жааты канчалык күчтүү чындыгында аракеттерин жүргүзбөсүн атаандаштары сурулуп чыгып ыңгайын таап жаткан кезде жана таң калыштуусу аны сокулук оюнчулары байкабай калууда. Ошондуктан улам биз четиндинин эми мындай күчтүү оюнун көрүүдөбүз. 20 минутта жүрүп барууда, эң акыркы мүнөт биринчи тайм. Андыктан экинчи таймга сокулук мындай артыкчылык менен жеңилип кетерин алдын ала билдиби жокпу бизге дагы белгисиз. Ошентсе дагы алар эми экинчи таймга карата башкы машыктыруучусу менен биргеликте, андан тышкары жалпы команда оюнчулары бири-бири менен кеңешип кандайдыр бир оюн тактикасын өзгөртүүгө аракетин жасашы керек болот. Антпей турган болсо атаандаштары өздөрүнүн ийгиликтүү жүрүшүн уланта бере тургандай. Эми сокулук оюнчулары эңип алган соң оюнду уланталау чогуу байкайлы. Сокулуктан Оморбек Биримкулов киллер менен оюн жүргүзүп жаткан кезде азыркы эпизоддо жана бурулуп келип андан соң атаандаштарынын тайгазанына барышы керек. Азыр өздөрүнүн тайгазанын айланчыктап жүргөндүгүн байкоодобуз. Демек азыр эми чогуу кийинки жүрүштөрдү күтөбүз. Азыр биринчи тайм албетте жыйынтыгына келип жеткен сымал. Демек биз экинчи бөлүктү карай жөнөбүз. Андан кийин эми оюндун кызыгын көрүүнү улантмакчыбыз. Сокулук жана четиндик командаларынын ортосундагы беттеш уланууда. Экинчи тайм, ал эми биринчи бөлүк 4-0 эсебинде соңуна келип жеткендигин эсиңиздерге сала кетебиз. Жалаң четиндинин оюнчулары өзгөчөлөндү. Алгач эле Рамасты минген Русланбек уулу Нургазы эки убакыт ыргыткан болсо, андан кийин командасына Мирлан Сраждинов жардам берип валюта менен эсепти барып 3-0 айландырган жана 4-чү улакты Санжар Идрисов ыргыткандыгын айтып өтөбүз. Андыктан четиндинин көрсөтүп жаткан оюну фантастикалуу бүгүн. Ошондуктан улам мына эми өзгөчө күчтүү оюнду көрүүгө бардыгыңыздарды чакырмакчыбыз. Биринчи бөлүк четиндик үйөрмандарынын үмүтүн толук актады десек болот. Алар чындыгында командасынын аткаруусундагы мына эми 100%дык аракеттерди көрүштү. Азыр эми четинди
командасының ойыншысы Тайғазанды айланшықтап бара жатқан кезі бұл жоқпысында Мирлан Сраждинов. Мирлан Сраждинов өзінің қарамағында Олақты дағы да осы қармап жатқан жана сүрме топ азыр атаңдаштарын сыртқа сүріп шығарғандығын көрі алдық. Демек, жекеме жеке азыр күреш орын алады жана эки тараптан кайсы ойынчылар кирип келе тургандыгын саналуу секундалардан кийин көрөбүз. Экинчи бөлүктө эгер Соколок командасы эгер мына урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр жекеме жекеде күрөш орун алып жаткан мезгили жана эки тараптан бирден oyuncu борбордук бөлүккө кирди. Азыр кимиси эң ала тургандыгын чогуу байкайбыз. Соколуктан 11-катар сандагы oyuncu кирген болчу Самат Молдокулов, бирок атаандашы Бекмурат Садыровго алдырып жибергендин көрдүк. Бекмурат Садыров кара кош менен оюн жүргүзүп жаткан кезде жана учурда аягына чейин командасына мыкты жол түзүп бергенге аракетин жасап жаткан мезгили. Учурда эми атаандаштарынын Тайгазанды көздөй бет алып барат оюнчулар, бирок толук бойдон өзүңүздөр байкагандай атаандаштарынын чабуулун токтотуп үзгүлтүккө учуратып жаткандыгын байкоодобуз. Жана мына эми өзүңүздөр көргөндөй чыныгы көкбөрүнүн оор учурларынын бири өзүңүздөр дана жана так байкай алдыңыздар. Бул жерден эми атайын сүзүү аракети болду жокпу, аны байкашыбыз керек. Кайталоодон бериле турган болсо жана Соколук командасынын курамындагы Эрлан Ибраимов экендигин байкоодобуз. Эрлан Ибраимов азыр эми кайрадан бутуна туруп беттеш улантууга менимче мүмкүнчүлүк алат жана аттын дээрлик ылдамдыгы менен келип атаандашын кулатып түшкөндүгүн көрдүк. Мындай жерден жоон билек күчтүү балбандар дагы жерден кармалып кала албай тургандыгын байкай алдык. Ошондуктан улам азыр өзүңүздөр көргөндөй оюн эрежеси менимче бузулган деле жок. Карамамыга оюнчу жөнөтүлбөшү керек менимче. Азыр калыстар чечими кандай чыгарат, аны дагы күтмөкчүбүз. Эч кандай пикир келишпестиктен дагы бизге кереги жок. Жана урматтуу телекөрүүчүлөр, маалымат катары айта кетчү нерсе, Мирлан Сраждинов четиндик командасынын эң эле күчтүү оюнчуларынын бири, лидери. Жана көчмөндөр оюндарында, 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Мирлан Сраждинов Америка улуттук курама командасын машыктырат. Андыктан чет элден келген жаңы гана кирип келген кача турган оюнчуларды машыктыргандыгы жакшы. Демек, буга чейинки эпизод үчүн Карамамыга жөнөтүлгөн оюнчу бар Русланбек уулу Нургазы атаандашын сүзүп чыккандыгына байланыштуу башкы калыс чечим чыгарып, азыр чет элдинин бул оюнчусун сыртка Карамамыга жайгаштыргандыгын көрүүдөбүз. Демек, эки улакты командага алып келген Русланбек уулу Нургазы жаза мамыда турган чагы. Жана азыр айлампанын тегерегинде оюн уланып жаткан маалы бул жерден Соколук командасы каршы чабуулга чыгууга аракетин жасайт. Тайгазанды көздөй бет алып Назаркул Дыйканалиев Рамзан аргымагы менен бара жаткан кезде бирок атаандаштары эртерээк жолуктурду жана бул чабуулдун мизин кайтарууга үлгүргөндүгүн көрүүдөбүз. Демек, азыр байкагандай атаандаштарынын Тайгазанды көздөй бет алат. Тактап айтсак, Соколук командасы жана эч ким жапкан эч ким жок, жалгыз гана бул эпизоддо Назаркул Дыйканалиев атаандаштарынын Тайгазанына жетип баргандыгын көрүүдөбүз. Экрандан сол тарапты көздөй, сол Тайгазанга дагы ушул Соколук азыр чабуулга барат. Дал ушул Тайгазанга четинди биринчи бөлүктө 4 улак тыргыткан болчу. Эми балким бардык себеп Тайгазанда отурган болсо, анда бул бөлүктө Соколуктун деле иши жүрүшү керек, бирок албетте бардыгы Тайгазандан эмес экендиги бизге анык эле белгилүү. Ошондуктан улам кийинки жүрүштөрүн чогуу көрөбүз. Дагы да болсо Соколук оюнчулары менимче өздөрүнүн пайдасында улакты кармаган, бирок андан кийин Тайгазанды түбүнө баргандан кийин түшүрүп жиберип, азыр эң алууга бир дагы оюнчу жете албай жаткан мезгили. Бирок Тайгазандын түбүндө көпкө чейин эгер улак кармалып, эч ким эңе албай турган болсо, анда жекеме жеке уюштурула тургандыгы дагы белгилүү. Ошондуктан улам аны дагы эске алып,
сіздерге ескерте кетмекчибиз. Дагы да болсо Русланбек уулу Нургазы Рамас менен жаза маамында турган кезде эгер уруксат берилсе, ал оюнга кирип келүүгө толук мүмкүнчүлүк алат. Ошондуктан улам толук байкап турмакчыбыз. Азыр жекеме-жекеде күрөш орун алууда жана Самат Молдокулов ылды эңкейип аракетин көрдү, бирок улакка жеткен жок. Анын атаандашы Бекмурат Садыров кара куш менен күрөш жүргүзүп жаткан кезде Бекмурат Садыровдун жекеме-жекедеги чыныгы биз шамдагайлыгын көргөнбүз. Андыктан бул оюнчунун чыныгы мыкты экендигин азыр байкашыбыз керек. Бирок атаандашы жууп кеткен, өзүңүздөр көргөндөй Бекмурат атаандашынын алып бара жаткан жеринен улакка чып жабышып жерге түшүргөнгө үлгүрө алды. Жана кайрадан Назаркул Дыйканалиев ал улакты кайтарууга артка кайтып келгендигин байкасак болот бул эпизоддо. Ошондуктан улам атаандаштары дагы да болсо бул чабуулду токтото элек. Тактап айтсак, бул аракетин токтото элек болчу. Жана аягына чейин ойноп Назаркул Дыйканалиев улакты алганы менен сүрмө топ өз тапшырмасын сапаттуу аткарды. Анын натыйжасында кайрадан жекеме-жеке орун алышы керек. Жекеме-жекенин деле көпкө чейин улана берүүсү албетте командалар үчүн кандайдыр бир чабуулдарды жасаганга жолтоо болот. Жана команда өздөрү чабуул жасай албаса же болбосо жекеме-жеке деңе албаса дагы анда албетте жалпы мыкты жыйынтыкты көрсөтө албайт. Ошондуктан улам оюндун алкагында эч кандай сүрмө топту кошпостон ойногонго аракетин көрүш керекпи? Сокулук командасы дагы ал эми четинде каалашынча оюн жүргүзүүгө укуктуу, анткени 4 убакты буга чейин ыргытып койгондугун эсиңиздерге сала кетебиз. Азыр өзүңүздөр көргөндөй четинденин курамындагы оюнчу Азамат Батырбековго Жаныбек Базаркулов аргымагы менен дээрлик мына эми ооздукту көтөрүп атаандашын каккандыгын көрдүк, бирок эч кандай жаракат деле жок. Азыр аны менимче Азамат Батырбеков сезген деле жок. Азыр эки тарап өтө кооз көрүнүш, талашка түшкөн, бирок аутка чейин улакты таштады. Ал эми калыс андай жерден оюнду улантууга мүмкүнчүлүк бербейт. Аутка кетти деп эсептеди дагы. Кайрадан 1-1 чыгуу орун алышы керек. Ошондуктан улам азыр чогуу байкайбыз. Жекеме-жеке кайрадан орун ала баштады. Экинчи бөлүк ортолоп калгандыгын эске ала турган болсок, анда Сокулук чамдашы керек. Анткени эсиңиздерде болсо, Толкун командасына ушундай эле эсеп менен утулуп жаткан Арашан дал ушул бөлүктөрдө баштаган өздөрүнүн жүрүшүн. Анын натыйжасында эсеп алгач 4-1, андан кийин тез эле түрдө 4-2 айланган. Жана биттешине аяна чейин 4-4 айландырып, атаандаштары жакшы мүмкүнчүлүктү аткара албай, мына ушундай 4-4 эсеби жаралып, биз булиттерге чейин жетип келген көрүнүштү байкаганбыз. Жекеме-жекеден азыр өзүңүздөр көргөндөй Азамат Батырбеков ээрден сүрүлүп түштү, бирок дагы да болсо күрөш уланууда. Урматтуу мекендештер, оюн андан ары уланат. Азыр улакты эңип алган Сокулук командасынан Жаныбек Базаркулов арыш менен жакшы эле арыштарын таштап бара жаткан болчу. Дагы да болсо улак жерде азыр кайсы команда биринчи жолу эңип ала турган болсо, ошол жаатта кийинки чабуулду уюштуруу мүмкүнчүлүгү жаралат. Байкай туралы, жерден улакты эңип алуу мүмкүнчүлүгү Сокулук командасынын оюнчусу Назаркул Дыйканалиевде. Рамзан менен сол каптал аркылуу жүрүштү өнүктүрүүгө аракеттенген. Эми дагы да болсо анда мүмкүнчүлүк бар, ошол Тайгазанга сол капчыктан кирип барууга, бирок ал нерсеге мүмкүнчүлүк берген жок. Дароо ортодогу калыс жекеме-жеке чыгууга көрсөтүүдө.
Демек азыр четиндик командасы жайгашкан. Тайгазандын жанында жеке чыгуу эрөөлүү орун алат. Bir oyuncu жаракат алып калгандай. Мындай учурлар албетте көк бөрү оюнунда көп кездешип жүрөт. Себеби көк бөрү оюну ат үстүндө ойнолчу экстремалдык спорттун түрү деп айтсак дагы жаңылган болбойбуз. Сөзсүз түрдө спортчуга азыр медициналык жардам өз учурунда көрсөтүлөт. Баары тең жайында деген ишенимибиз бар. Эмне болду? Ден соолук тилейбиз, урматтуу мекендештер. Биздин башка кыларга ишибиз жок. Эң башкысы спортчу өз учурунда медициналык жардам алууда. Андан кийин беттешти бейгам улантсак болот. Болгону тез жардамдын унаасы азыр чыгып кеткен соң командалар жекеме-жекеге чыгып беттешти улантышат. Жекеме-жеке чыгуу башталды. Сокулук командасынын катарынан Самат Молдокулов Бусия менен ортодо күрөш жүргүзүп жаткан болсо, четиндик командасынын экинчи катар санындагы Айбек Айкенов Идальго аттуу аргымагы менен ортодо улакты талашууда. Азырынча кайсы бир тараптын жерден улакты эңип алууга алган аракети жүзөгө ашар эмес. Ышкырыктан кийин бул нерсе жүзөгө ашты. Азыр эки оюнчу катарынан кара мамыга жөнөтүлдү. Сокулук командасынан Назар Беккелдиев, ал эми четиндик командасынан бул жерде четиндик командасынан дагы бир оюнчуна мен жаңылбасам Асыл Мырза Булгакбек уулу кара мамыга 2 мүнөткө жөнөтүлдү. Эми 2 мүнөт бою жааттар 3төн оюнчулар менен оюн алып барат. Бул эки жаатка тең эч кандай менин оюмча кыйынчылыкты жаратпайт. Себеби күчтөр бирдей боюнча сакталып калды. Болгону улак жаралып калышы мүмкүн. Мындай учурда кайсы бир тарап чабуулга чыга турган болсо, жакшы улакты эңип алган Самат Молдокулов эми ылдамдыкты кошушу керек ушул жерден. Самат Молдокулов атаандаштарын жазгырып өттү. Дагы да болсо бош бир коридорду таап, Молдокулов өзүнүн жүрүшүнө чыга албай жаткан чагы анын командалаштары жардамга келиши керек болчу. Бирок анткени менен азыр жакшы эле жүрүштү өнүктүрүүгө алардын чама чаркы жете тургандай. Жок, улак талааны таштап кетти. Эми кайрадан биз четиндик командасы жайгашкан Тайгазандын жанындагы жекеме-жеке чыгууга ортоктош болобуз. 4-0 эсебинде чүйдүн четиндик командасы атаандаштарынан ишенимдүү түрдө алдыда келишүүдө. Азыр эми кайрадан жекеме-жеке, кайрадан эле ортодо сокулуктан Бусия менен Самат Молдокулов, ал эми четиндик командасынан Кара Куш менен Бекмурат Садыров улак талашууда. Бусиянын Кара Кушка караганда көлөмдүүрөөк экендигин байкоодобуз. Бирок жекеме-жеке чыгууда көлөм эмес, ал жерде аттардын чапчаңдыгы көбүрөөк мааниге ээ. Азамат мынакей Бекмурат Садыров азыр улакты жерден эңип алды жана өзүнүн жүрүшүн
ылдамдатып андан ары чабуулга барууга анда мүмкүн болгон жок азыр. Эми тайгазандардын ортосундагы, же болбосо жалпы аянттын ортосундагы тегерек чийиндин ичинде кезектеги жекеме жеке чыгуу эрөөлү орун алат. Күтө туралы бул сапар балким оюнчулар алмашып чыгышы мүмкүн. Мен Самат Молдокулов жана Бекмурат Садыровдор жөнүндө айтып жаткам. Бирок Самат Молдокулов азыр кайрадан улакты талашып жатса, четинди командасынан буга чейинкидей эле Кара Куш менен Бекмурат Садыров эки бул алып билек балбандардын ортосундагы бүгүнкү беттештеги жекеме жеке чыгуу менимче лидагы көп жолу орун алат окшойт. Көлөмү жагынан Буся атаандашынан мыкты экендигин көрдүк, бирок Кара Куш өз учурунда мыкты коргонууну жасай алат. Улак талаанын ичинде Самат Молдокулов ылдамдыкты кошушу керек болчу. Эң башкысы улак дагы да болсо оюндун ичинде болуп, балким эми гана мына Азамат эми гана Сокулук командасынын оюнчусу чабуулга барууда. Расул Ажыгараев дагы да болсо атаандаштарынын Тайгазанынын жанында коргонуу четинди командасы тарабынан бул сапар жакшы деңгээлде болду. Дагы Сокулуктун оюнчусу эч кандай улакты таштай алган жок. Натыйжада экинчи толкун менен жасала турган чабуулга ортоктош болобуз. Улак азыр Руслан Аманкуловдун такымында. Руслан Аманкулов жакшы мүмкүнчүлүк бар болчу, бирок такымдан улакты алып чыгып андан ары ыргытуу мүмкүн болбоду. Анткени менен Сокулук бүгүнкү беттештеги алгачкы улагын ташташы мүмкүн. Дагы да болсо себеби улак мына четинди командасынын Тайгазанынын жанында уланууда. Жок, бул жерде калыс кайрадан жекеме жеке чыгуу эрөөлү орналарын көрсөтүүдө. Биз Самат Молдокулов менен Бекмурат Садыровдун эрөөлүн уланды көрүшүбүз мүмкүн. Самат Молдокулов мына сиздердин назарыңыздарда кайрадан эле ортодо. Ал эми четинди командасынан оюнчу алмашкандыгын көрдүк. Башталды эрөөл. Четиндиден экинчи номердеги Айбек Айкенов Идальго менен чыккан. Бул жерде Самат Молдокулов оңой гана улакты жерден эңип алды. Саматта алдыда ачык аймактар бар болчу, ошону колдон алган жок. Андан ары өзүнүн өнөктөшү менен жакшы чабуулду өнүктүрүүдө, бирок коргонуу жакшы азырынча алардын атаандаштарынан. Байкай туралы, кооптуу жүрүш, кооптуу чабуул дагы да болсо өнүгүүдө. Бир упай үчүн күрөш жана эсеп сандары кыскарат. Самат Молдокулов мына өзүнүн өнөктөшү Расул Ажыгараев менен биргеликте кийинки улакты салды. Самат Молдокуловдун эсебине бул улакты жазып койсок болот. Назар Дыканалиев, Назаркул Дыканалиев дагы жардамдашкан экен. Мен сөзүмдү оңдоп кетейин. Эми экинчи бөлүк жыйынтыкталды. Урматтуу мекендештер, жааттар тынуууга тарап кетишет. Убакыт бүттү. Эми биз бир аздан соң 3-чү бөлүктү көрөбүз. Эсеп сандары 4-0 Сокулук, 4-1 кечиресиздер. Сокулук командасы 3 упайдын айырмасында артта келүүдө. Таблодогу сандык катышты азыр сөзсүз түрдө биздин режиссерлор алмаштырат деген ишенимдебиз.
урматтуу мекендештер, биз экинчи бөлүктү көрүп баштайбыз. Четинди жана Сокулук командалары ойун алып барууда. Экинчи бөлүктө Сокулук бир улакты таштай алса, ал эми Четинди өзгөчөлөнө албады, бирок алар биринчи бөлүктө эсиңиздерде болсо 4 улакты салып койгон болчу Тайгазанга. Натыйжада эсеп азырынча 4-1. Бирок оюндун бүтөрүнө чейин дагы толук 20 мүнөттөй убакыт бар. 20 мүнөттөй убакытта Сокулук эсеп сандарын теңеп, камбекте буга чейинкидей эсеп сандарын теңеп кетүүгө жетише алабы же жок, бул белгисиз. Бирок экинчи бөлүктө Сокулук командасы, чынын айтышыбыз керек, атаандаштарына караганда алда канча сапаттуу оюнду алып барган. Жерден улакты эңип алуу дагы да болсо мүмкүн болбой жаткан чагы. Жаман эмес. Улакты 10-чу номердеги Назаркул Дыйканалиев алып жатканда эңип. Бирок өз учурунда Четиндин дагы коргоочулары чып жармашып, атаандашынын эркин чабуулуна мүмкүнчүлүк бербей жаткан учуру. Улак азыр дагы болсо Сокулук командасынын өкүлдөрүндө эч кандай бул Тайгазанга эмес, сөзсүз түрдө ал кайрып өзүнүн атаандаштарынын чабуулуна барышы шарт. Улак азыр Оморбек Биримкуловдун карамагында, бирок ал өзүнүн ылдамдыгын аягына чейин өнүктүрө албады. Балким эми Мирлан Сражденов, атактуу Мирлан Сражденов өзүнүн карып калган чагында, карып деп айтсак болот, бирок көк көрүүчүлөр арасында Мирлан Сражденов албетте ардагер көк көрүүчү болуп калган чагы. Ага карабастан мына бөрү карыса дагы бир койлук калы бар демекчи, ал өзүнүн мыкты оюндарын дагы да болсо уландуу түрдө көрсөтүп, кези келсе бул беттеште жада калса бир улакты салууга дагы жетишкендигин көргөнбүз. Улак үчүн Эрөөл азыр четтеги тосмонун жанында уланууда. Көкбөрүгө мындай тосмонун салымы чоң, себеби буга чейинки мелдештерди дагы көргөнбүз. Өз учурунда тосмо жок мезгилдеринде дагы анда түп-түз эле ушул капталдагы Эрөөлдөр учурунда эле улакка сыртка чыгып кете берип, натыйжада ушундай тосмолор салынган болчу. Жеке чыгуу Эрөөлү Самат Молдокулов. Ой, Самат Молдокулов бул сапар дароо эле алууга жетишти. Оюнду улантууга мүмкүнчүлүк бар, калыс мүмкүнчүлүк берүүдө. Же кандай? 5 оюнчусу чыгып кетиптир Сокулук командасынан 5 оюнчусу чыгып кеткендигине байланыштуу. Бул жерде Самат Молдокуловдун уюштурган чабуулу жүзөгө ашкан жок. Кайрадан жеке чыгуу орун алат. Бары тең такталды, урматтуу мекендештер. Самат Молдокулов жүрүшүн улантууда азыр. Самат Молдокуловго ким жардамга барды? Өз учурунда жардамга барыша албады, себеби коргонуу бөлүгү Самат Молдокуловдун алдын тороп. Ага кийинки убакытты салууга эч кандай мүмкүнчүлүк берген эмес. Азыр эми мүмкүнчүлүк бардай. Бирок тазалаш керек. Самат Молдокуловдун жанындагы атаандаштарын тазалаганга жардамга келиши керек болчу өнөктөштөрү Сокулук командасынан. Бирок Сокулук командасында көп оюнчулардын тажрыйбасы аз экендиги ушул жерде көрүнүүдө. Бирок дагы да болсо кооптуу чабуул уланууда, байкай туралы. Эми гана Самат Молдокулов артка кайрылып, андан кийин кайрадан экинчи толкун менен жүрүштү жасоого аракеттенет. Бирок анын алдын дароо атаандашы өз учурунда тороп мүмкүнчүлүк бербей жаткан учуру. Самат Молдокулов
ушул жерде бир өнөктөшү жардамга келсе, Самат мырза эсепти өзгөртө коюуга анда мүмкүнчүлүк болмок. Себеби буга чейинки Сокулук командасынын жалгыз улагын дал ушул Самат Молдокулов салгандыгын дагы белгилеп коюшубуз керек. Эми өнөктөшүнүн жардамасында аны салган, анткени учурда деле анын салымы сөзсүз түрдө эсепке алынган болчу. Мына 5 мүнөт, 6 мүнөттөй дээрлик убакыт өттү. 3-бөлүктө Сокулук командасы өздөрүнүн максатына жетиш үчүн бул жерде кийинки упайды же болбосо улакты ташташы керек эле. Алмашуулар орун алууда. Анткени менен мына калыстар тобу оюнду андан ары улантууга мүмкүнчүлүк берип жаткандыгын көрүүбүз. Азыр улак жерге түшүп калды. Мындай учурда калыс убакыт бөлүп берет. Мерчемделген ошонун ичинде кайсы бир команда чабуулга барбай турган болсо анда биз кезектеги жекеме-жеке чыгууга ортоктош болушубуз күтүлөт. Чамамда бул жерде эч кандай улакты еңип алуу орун албайт окшойт. Дагы 30 секундадан кийин жекеме-жеке чыгуу орун алмак, бирок ага чейин четиндинен 7-номердеги мыкты оюнчусу Русланбек уулу Нургазы дагы бир жолу өзүнүн аракетине барды, бирок аны марасына жеткире алган жок. Улак оюнда. Бат-баттан аракетке кирүү зарыл. Эми гана мына калыс мерчемделген убакыт 2 мүнөт убакыт жыйынтыкталгандыгын белгиледи дагы. Биз четиндик командасы жайгашкан тайгазандын жанындагы тегерек чийимдин ичинде боло турган жекеме-жеке чыгууга ортоктош болобуз. Чамамда Сокулуктан кайрадан Самат Молдокулов чыгышы мүмкүн. Ал эми алардын атаандаштарынан Бекмурат Садыров даярданып тургандыгын көрүүбүз. Бекмурат Садыровдун кара куш аты куштуудай мыкты экендигин буга чейин көргөнбүз, бирок Самат Молдокуловго жерден улакты эңип алуу бул сапар оңойго турганы менен дароо кенедей чапчырмашкан Бекмурат Садыров атаандашына эч кандай чабуулга чыгууга мүмкүнчүлүк бербеди жана өзү дагы андай мүмкүнчүлүктү ала алган жок. Ой. Улак жерде. Ким биринчи барат? Мынакей. Сокулук командасынан 7-номердеги оюнчу Эрлан Ибраимов улакты алып жаткан учурда аны атаандашы коюп кетти. Жана натыйжада азыр 2 мүнөттүк кара мамыга четиндик командасынын оюнчусу жөнөтүлөт дагы. Бул жерде биз оюнду уландуу түрдө көрөбүз. Кара мамыга азыр четиндик командасынын катарынан 5-номердеги Кантай Идрисов кетти. Кара мамыга 5-номердеги Кантай Идрисов 2 мүнөт бою өз командасына жардамга чыга албайт. Ал учурда улак жерде калыс менен дагы талашып тартышуулар орун алууда. Бат-баттан оюнду өткөрбөсө көкпөрдө баары таза эсептелинбейт. Убакыт бат эле бүтүп калышы мүмкүн. Андыктан сөздү аз кылып, оюнду көбүрөөк кылганга аракеттениш керек. Айрыкча Сокулук командасы азыр жакшы мүмкүнчүлүк бар. Сокулукта бирок өздөрүнүн бул жүрүшүн дароо жоготуп алды дагы. Натыйжада тескерисинче четиндик командасы азыр ылдам каршы чабуулга барышы толук мүмкүн. Улак жерде. Сокулук командасынын оюнчулары бүт баары алдыга өтүп кеткендигин көрдүк.
жакшы эле эңип улакты эңип алууга аракеттенген Эрмек Жумабеков, бирок жетише албады. Меттештин бүтөрүнө чейин дагы 10 мүнөттөй убакыт бар. Жана бул оюнда биз Толкун жана Арашан командаларынын ортосундагы жыйынтыкты көрбөй чыгарбыз, көрбөй токтойбуз. Анткени 3 улакты катар менен салуу азыр Сокулук командасы үчүн өтө эле татаал. Ошондуктан улам биз ал оорчулукту оюн жүрүшүндө эле байкоодобуз. Бир улакты ыргытты, албетте экинчи бөлүктө, бирок үчүнчү бөлүктүн мына эми 10 мүнөттүгү артта калган учурда алар 3 улак айырмачылыгы менен артта калып келе жаткан учуру. Ушул жерден алар пайдаланышы керек. Анткени Четиндинин 3 гана оюнчусу оюн жүргүзүп жаткан маалы азчылыкта оюн жүргүзөт. Ошондуктан улам мына эми биз Сокулуктун кийинки чабуулдарын көрөбүзбү, жокпу азыр чогуу байкайбыз. Эми оюнчулар алмаштырылып, анын натыйжасында оюн уланат. Талант таштап кеткен оюнчулар бар. Четиндиден Санжар Идрисов талант таштап кетти. Ошол эле Сокулуктан кеткендер дагы бар. Ал учурда жеке ордолот жана учурда ылдый эңкейип Четиндиден Бекмурат Садыров аракетин көрүүдө. Ал эми Четиндиден аракетин көрүүдө. Ал эми Сокулуктан Самат Молдокулов күрөшүп жаткан маалы. Ошондуктан улам азыр тараптардын иш аракетин биз чогуу байкамакчыбыз. Учурда Самат Молдокулов өзүнүн карамагына убакты алгандыгын көрүүдөбүз. Такымына бекем кыскан соң азыр чабуулду күчтөөгө дарамети жетеби, командасы жардам бере алабы? Бул ачык суроо азырынча. Жалаң гана көпчүлүк менен улар иш аракетин уланта албай жаткан учуру жана командалашына өткөрүп берген соң азыр эми андан ары Тайгазанга жакындап баруу жолун издеп жаткан маалы. Четиндинин бүгүнкү оюнунда биз бир гана чабуулдар эмес, коргонуу бөлүгүндөгү мактап өтүшүбүз керек. Алар атаандаштарын Тайгазанга жакындатпай, жакындатса дагы Тайгазанга ыргытууга жол бербей жаткан учур. Оморбек Биримкулов учурда атаандаштарынан буйтап барып Тайгазанга тагмай келгендигин көрүүдөбүз. 5-катар сандагы оюнчуну, ошол эле 5-номурдагы Кантай Идрисов малой аргымагы менен тозуп чыкты. Ал болбой турган болсо, балким эч кандай кыйынчылыксыз, тоскоолдуксуз ыргытууга Оморбек Биримкуловдо мүмкүнчүлүк болмок. Ошондуктан улам азыр Четиндинин ар бир оюнчусу өзгөчө бир өзүнүн салымын кошуп, ар бири өз тапшырмасын жакшы аткарууда. Жана экрандагы Оморбек Биримкулов канчалык көпкө чейин, канчалык убакка чейин такымда улакты кысып жүрө алат, аны дагы көрөлү. Азыр командалаштарынын эми катарынан бири жардам бергени келген, бирок ага өткөрүп бере алган жок, байкасаңыздар. Жана кайрадан артка кайрылып, Тайгазанды көздөй жол издеп табууга аракетин көрөт. Эми гана байкасаңыздар Назаркул Дыйканалиев андан улакты алды. Анткени жалаң гана Омурбек аны алып жүрө албайт болчу. Бирок Дыйканалиев деле өзүңүздөр көргөндөй жерге улакты түшүрүп жиберди дагы. Азыр талаш кайрадан башынан башталып отурган кези. Ар бир мүнөт учурда баалуу, өзгөчө Сокулук үчүн. Ал эми Четиндиге убакыт Четинди командасынын пайдасына иштеп жаткан мезгили болгону 6 мүнөттөй калды. Ошондуктан улам алар эч кайда шашпай деле койсо болот. Алар ушундай башаламандык менен атаандаштарына жол бербей, бөгөт кылуу менен оюнду жыйынтыгына чыгарып койсо деле алгачкы байларына жете алат. Учурда Сокулуктун оюнчусу Жаныбек Базаркулов арыш менен аракетин жасады. Бирок аягына чейин эңип кете алган эмес. Буга чейин жаза мамынга жөнөтүлгөн Четинди оюнчулары дагы. Бирок андан азчылыктан пайдаланып, атаандаштары ыргытып кете алган жок. Же болбосо көзгө толорлук көрөрмандардын кополуна толо турган мыкты чабуулдарды деле орундата алган жок. Андыктан жалпы бүгүнкү беттеште кандайдыр айырмачылык менен Четинди атаандаштарына караганда күчтүүрөөк. Өзгөчө алдыңкы биринчи таймда
күчтүүрөөк болуп чыккан. Бардык улактарды ошол биринчи таймда эле ыргыткан. Экинчи бөлүктө бир гана Сокулук командасы ыргыттандыктан үчүнчү бөлүктүн эсебинде азырынча улак жок экендигин айтып өтмөкчүбүз. Четиндиден бизге Мирлан Сираждинов көрсөтүп өттү. Валютаны менген улакчы жана жеке күрөш орун алат. Буга чейин бири-бирине каршы тирешип келген Самат Молдокулов Буся менен жана анын атаандашы Бекмурат Садыровдор борбордук бөлүктө аттарын камчылап болгон күчүн жумшап жатат. Азыр албетте Самат Молдокулов эч нерсени күтпөш керек. Ал күткөн деле жок болгону эң алууга жол түзүлбөй жаткан мезгили. Жана бул оюндун аяктарына 4 мүнөттөй убакыт бар. 4 мүнөттүн ичинде 3 улак ыргытуу фантастикадай көрүнүүдө биз үчүн. Андыктан эмес болсо дагы кийинки күрөштү көрмөкчүбүз. Жана өз карамагына азыр Самат Молдокулов улакты алгандай болду. Чейинде сырткары чыгып бара жаткан мезгилде түшүрүп жибергендигин көрө алдык. Ал учурда мына эми кайрадан командасынын жардамын күтөт Сокулук оюнчулары. Бирок ишке ашыра алган жок. Тактап айтсак, бири-бирине өткөрүп берип тез чабылды. Жыйынтыгына чыга алган эмес. Азыр гана өз карамагына Руслан Аманкулов гектар менен ойноп жүргөн кезде Руслан Аманкулов азыр кара байырды минип алгандыгын көрүүдөбүз. Андыктан ырымак алмашкан оюнчулар бар экендигин сиңиздерге салып өтмөкчүмүн. Андан тышкары Эрлан Ибраимов. Экранда Эрлан Ибраимов жалгыз тайгазанды көздөй бет алып барууда. Бул ылдамдыкты аягына чейин өрчүтүп барып ыргыта алабы. Бирок четинде оюнчулары бардык абалды көзөмөлгө алып эле тургандай жана ыргытууга эмес, жада калса тайгазанга жакындата элек атаандаштарын. Ошондуктан улам алардын коргонуусу өтө жогорку тепкичте экендиги мындай атаандаштарынын тез ылдамдыктагы чабуулдарынан улам байкоодобуз. Учурда 7-чи катар оюнчу Эрлан Ибраимов оюн жүргүзүп жаткан мезгил жана коргонуу бөлүгүндө дагы ошол Русланбек Нургазы оюн жүргүзүп жаткан жана 8-чи катар сандагы Расул Ажыгараев Гром менен Ажыгараев жана анын жанында командалашы Эрлан Ибраимов жүргөн. Аягына чейин эми ыргыталган жок жана оюн алкагында тала ичинде сактап калуу максатында эртерээк жерге таштагандыгын көрдүк улакты. Эң алууга азырынча аракеттер жок болгону 2 мүнөттөй убакыт бар. Ал эми эсеп 4-1 жана четенди ишенимдүү түрдө алдыда. Алар атаандаштарын биринчи таймда эле жеңип алган болот эгерде ушундай эсеп менен оюн аяктаган болсо. Андыктан биринчи бөлүктүн мааниси канчалык экендигин биз бул командалардын беттешүүсүндөгү мисалдан улам көрүүдөбүз. Ошондуктан улам алгачкы таймды жеңдирбегенге ар бир тарап аракетин көрөт мындан кийинки беттештерде менимче. Азыр Санжар Идрисов жерден улакты эңип кеткен. Ага каршы Замир Сулайманов ойноп жаткан кезде жана жогорку ылдамдыкта четинди оюнчулары эми тайгазанга бара албаса керек. Сүрмө топ аутка чыгарат жана кайрадан жекеме-жеке. Бул жолкусунда Сокулук командасынын тайгазанына жакын жердеги айлампадан биз 1-1 күрөштү байкамакчыбыз. Болгону 1 минутадай убакыт калды. Андыктан Сокулук үчүн баалуу убакыттар дагы соңуна келип жеткендигин биз ачык эле айтышыбыз керек. Мындай кыска убакыттын ичинде бул артыкчылыкты тең эмектүү дээрлик жалгыз улакты салуу деле мүмкүн эмес болуп калгандай. Ошондуктан улам бүгүн жалпы бүгүнкү ушул оюндун жалпы сүрөттөлүшүн айта турган болсок, анда албетте четинди биринчи таймда мыкты болду. Экинчи бөлүктө деле өтө чоң айырма көрүнгөн жок эки команданын оюнунда. Үчүнчү таймда деле анчалык үстөмдүк кылган команда болгон жок. Ошондуктан улам эң биринчи таймдагы ыргыткан улактарынан улам, тез чабуулдарынан улам, күлүк аттарынын жардамы менен четинди оюнчулары ийгиликтүү болгон.
Жекеме жеке жана бул жолкусунда Самат Молдокулов алгандыгына карабастан азыр эми убакыт соңуна келип жетти. Омурбек Билимкулов бул эпизоддо атаандаштарынын тайгазанына бет алган, бирок ал чабуулду жыйынтыгына жеткире алган жок. Эсеп 4-1 тайпалык Б тайпасындагы алгачкы беттеш четиндик командасынын пайдасында. Дагы да болсо оюндар уланат, эч кайда алыстабай туруңуздар.